Mındayda mekendештер. Az bayken. Çok oluyor. Subhanallah, bunun qanchasi? Bugün 3 fevral. Mana 3 fevral bo'lib ketdi. Oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar 4 ay bo'ldi. 4 ay bo'ldi bilikka. Eldik bilik o'rnagandan 4 ay bo'ldi. Biz suyunib жүрөбүz baribir. 4 aydan beri eldik bilik o'rnadi. Eldik bilik o'rnadi. Sadır Japarov prezident bo'ldi. Эми элдик бийлик орнойт, таза кадрлар келет, жөндөмдүү, колунан иш келген кадрлар келет десек, тапкан кадры тиги Улукбек Марипов. Бул бүтүндөй революцияга көз жапты. Садыр Нуркожоевичти уят кылды булар. Садыр Нуркожоевич сизди булар деген провокацияга алып бартат. Экономикалык кризиске алып бартат. Бул бала бул жумушту тарта албайт. Өкмөт башчылык жумушту алып бара албайт. Колунан келбейт. Адис эмес. Ой, Асылбек Шарипович келсин. Адис болсо, иштей алса, кыргыз элин сүйсө, ушул эл үчүн мен күнү түнү иштеп, резинка өтүк кийип, колум менен бок мыкчып иштеп берейин деген киши болсо болду да бизге. Бизге айырмасы жок. Түндүктөн болобу, түштүктөн болобу, Сузактан болобу, Жалал-Абадтан болобу, Таластанбы, Көлдөнбү, айырмасы жок. Биздин ичи күйгөнүбүз ошол болуп атат. Адис эмес. Тиш доктур келатат, тиш доктур. Көздү дарылайм деп, тиш доктур келатат. Тиш доктур кантип көздү дарылайт? Ал жулганды эле билет шакылдатып. Көзүңдү жулуп алсынбы? Julunmadı mı? Mına moyakta göğsü julungan malдар турат. Mına göğsü julunуп турат. Карасаңар, göğsü julunуп турат. Bular biz talkananabız, biz jabыркайбыз. Биздин балдар талкананат. Öz bilgenlerin kılıp atışat. Öz bilgenlerinin. Hani kim taap çıktı? Kimdin kadrı olup atat al? Ulukbek Maripov деген. Tetiyakta özünün nokatта uruk tuğanları jaktırbaytat, jamandap atışat. Ап келбегиле ал баланы жолотпогула. Атасы өмүр бою больницада главврач болуп турган, элди тоногон, ичкен, жеген, үйүнө ап келип алып элди кул кылган экен, кул. Эки кишини кул кылыптыр эми. Бүтүндөй кыргыз элин кул кылгантасыңарбы? Ошого барат. Жок, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз мындай ойлогоңуз, сизге каршы чыгып атабыз депчи. Сизди сактап калалы деп ушул аракеттер болуп атат. Элдик бийликти сактап калалы деген сизди булар деген экономикалык кризиске тыгат. Экономикалык азыр бизге күчтүү менеджер, акылы да бар, тили да бар, духу да жеткен күчтүү премьер-министр керек болчу. Бул эмне тигинин мунун эле заказын аткарып отурат ошол жерде. Ар кимдин айтканын угуп. Андай болбойт. Эл үчүн иштей турган, эл үчүн күйүп пиша турган премьер-министр керек. Айтканымдын себеби мунун тажрыйбасы жок экен, Кеңешчилик болуп иштеп жүрүптүр. Ар кимге эле кеңеш берип эле иштеп жүргөн киши кантип алып кете алат? Мындай чарбаны билген киши керек. Айыл чарбасын, Министерство образования, ден соолук, саламаттыкты министрлигин, энергетиканы түшүн, бардык тармакты түшүнгөн күчтүү адис керек болчу. Эртең мунун программасы мындай экен да, эми жанагы министрликтерди бириктирип, тигини бириктирип, муну бириктирип, тигини жоюп, антип минткиче эле 3 ай өтөт. Уже өтүп кетет 3 ай. Булар ар ким өзүнүн креслосын таап, өзүнүн кабинетин тапкыча эле 3 ай экономиканы ким карайт?